Özüstü koyup жатқан айыптар бойынша кім екен? Өзімді бекем қарма. Барлық құдай айтқандай болады. Өзімді бекем қарма. Барлығы жақсы. Андай еме қылбады. Сізде ұрыс соқтығы болды да дауыс. Өзімді бекем қарма. Барлығы жақсы. Құдай айтқандай болады. Ұрыс соққы емелер болды. Өзімді бекем қарма. Барлығы жақсы апа. Еш переживать етпеңіздер. Барлығы жақсы. Сен күшті өзің. Барлығы жақсы. Апа, Апасы ғой. Ана жол тұрып берем, апа. Садыр Нұрғожоевтан, шондайлы Қамшыбек Қыдыршаевтан сұранамын, şu баламның өмірге зиян келтірішпесін, ұртоқмаққа албасын. Мен кечеге адвокаттардың айтуысы бойынша şu ұртоқмаққа алды деп, оғып şu enелік жүрегім артышып келдім şu жерге. Мага ызыр чуунун да кереги жок. Ушундай бардык нерсени мыйзамдуу чечип берсин деп суранамын. Өмүрү кооптуу. Ошон үчүн ошону не кылбасын. Коюп жаткан айыптар боюнча кандай бир маалыматтарыңыз барбы? Эч маалыматым жок. Мен балам менен эч муну билбейт экенмин. Акыркы жолу качан байланышканда айта аласызбы? Акыркы жолу билбейм качан байланышканын деле. Жок, мана камалып чыккандан кийин байланышканмын. Ошондо сүйлөп берген мага. Ушундай мен апамын костюмдарымды кийип келдим. Мен ишимди кайрадан баштаймын деп, ошондой деп мага айтып, немеден видеодо. Ошентип көрсөткөн. Ошондон кийин мен көргөнүм жок баламды. Ошо чыккандан кийин, ошо ишине баргандан кийин ошондо көрдүм. Ошол. Мен билбейм, эч ол жөнүндө маалыматым жок. Мага байланышкан эмессиз, э? Канында жок. Уртокмак алыптыр, анан кусуп жатат экен угуп жүрөгүм ачышып келди. Өмүрү кооптуу, ошон үчүн ошону көзөмөлдө беришин суранам. Ошол мен андан башка немем жок. Эч каршылыгым да жок эч кимге. Şu бардык нерсе мыйзамдуу чечилсин деп эле суранам. Ошол. Кандай чечип айтып койсоңуз. Кандай чечип чыкты? Чечимди айтып Siz o da baş канча? Dil sorun жақсы ма? Бар жақсы. Сиз Кыргызстанда Каякта болдуңуз эле? Baş. Кетти го экен, артынан тартып алып. Ол мен кетмеді. Юрист Абдуллаев Эмиль Мемедин Ташевті 15 январь 24 жылы жок болуп кеткендигинен заочно сот аркылуу объявление розыск кылган экен. Болгону было предъявлено обвинение заочно по статье 326 УК Кыргызской Республики дейт. Получается, 15 январдан тартып 24 жылы издөөдө жүргөн экен Мемедин Ташев жана бул жерде жазылып турат, то что заключение чыгарган экен от 13 декабря лингвистический видеоэкспертизасынан кылмыштын курамы бар деп тапкан себебинен предъявление болуп азыркы күндө Кандай жаза коюлду? Кандай статья менен? Бүгүнкүсү боюнча Мемедин Ташевка бөгөт коюу чарасы тандалды. Азыр предъявлено обвинениясы боюнча бул жерден менее тяжкий свержение власти путем Бийликти басуу. Да, бийликти басуу деген боюнча. Бийликти басууга чакырык, Чакырык призыв, да, чакырык боюнча предъявлено обвинение. То есть бул жерден биринчи часть эле там получается менее тяжкое обвинение до 3 лет.
2 айга же жана 1 айга деп каралат. азыркы күндө 22 майга чейин 1 айга Bir ay. 1 айга кармалыптыр. Ошол азыркы күндө 22 майга чейин да Азыркы күндө бөгөт чарасы эле болду да. азыркы күндө бөгөт баш коргоочу чарасы эле тандалды. 1 айлык мөөнөткө СИЗО КМБга алынды. Эми тергөө азыркы учурда уланууда. Эми ошо адилеттүү чечилсин деп ишенем да. Эң башкысы ушу өмүрүнө коркунуч келбесин, эсен болсун, аман болсун. Ошону ушу бийликтен сурайм. Кылган из күнөөсү болсо мыйзам чегинде эле. Ооба, кылган күнөөлөрүн ошо мыйзам чегинде өзү жазасын алат. Башы аман болсун, тынч болсун ошо. Урматтуу ушу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич ушу баламдын өмүрүнө зыян келтирбей ушу мыйзамдуу түрдө мыйзам чегинде ушул кылган иштерин мыйзамдуу түрдө чечип беришиңерди суранамын. Ошол мен андан башка эч наразычылыгым деле жок. Ушу мыйзам түрүндө эч өмүрүнө коркунуч келтирбей мыйзамдуу түрдө чечип бериңиздер. Негизи ушул коюлуп аткан айып боюнча кандай пикирдесиз негизи ушул? Мен эми айыптарын билбейм деле, эми мага айткан деле жок, мындай болот деп. Мен ал жөнүндө эч кабарым жок экен.